Пайгамбар жашаган доор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолуна киришүүдөн мурда анын кайсы доордо жашап өткөндүгүн билип алганыбыз оң. Тагыраагы ал кайсы күнү төрөлгөн, кайсы күнү бул дүйнө менен коштошкон, бул күндөр тарыхта так туура жазылганбы? Мына ушуларга токтолобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пил жылы деп аталган жылда дүйшөмбү күнү төрөлгөн. Пил жылы дегенге түшүнүк берүү. Тарыхта пил жылы деп аталып калган бул жылда төмөнкүдөй окуя болгон. Йемендин башчысы Абраха деген адамдардын Каабаны зыярат кылып топтолуусуна ичи тарып жүргөн. Мына ушул ичкүптүүлүгүнөн Сана шаарына Кулайс деген чоң чиркөө салдырат да, элди ошого зыярат кылдыргысы келет. Бирок анан алтын күмүш менен жасалгаланган кооз чиркөөсүнө анын кооздугун көрүү үчүн эле анча-мынча адам басып келбесе, элдин баары Каабага агылганын токтотподу. Ошентип ою ишке ашпаган Абраха эми Каабаны басып алып, талкалоону көздөйт. Аскерин жыйып, Меккени көздөй аттанат. Меккеге жакын Мугаммис деген жерге келип, анда жайытта жүргөн Курайштардын төөлөрүн тийип кетет. Бул төөлөрдүн арасында пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул-Муталиптин дагы 100 чамалуу төөсү бар болчу. Абдул-Муталип бул учурда Курайштын башчысы эле. Төөлөрү жоголгонун уккан Абдул-Муталип Абрахага өзү барат. Абраха аны сыйлуу тосуп алат. Абдул-Муталип андан төөлөрүн кайтарып берүүсүн суранат. Абраха ачууланып: "Сен сыйынуучу жайы болгон Каабаны сактап калууну суранып келди го десем, кайдагы бир төөлөрдү сурап отурасың" деп кемсинтет. Абдул-Муталип: "Мен төөлөрдүн ээсимин, ошон үчүн аларды сурап келдим. А Каабанын өзүнүн ээси бар, ал аны өзү сактайт" деп жооп берет. Ошентип Абдул-Муталип төөлөрүн кайтарып алып кетет. Меккеге келгенден кийин элди шаардан тоо тарапка чыгып кетүүгө буйруйт. Эл тоого чыгып, Мекке ээн калат. Эртеси Абраха Меккеге чабуул баштайт. Бирок аскердин эң ишенген куралы болгон Махмуд аттуу пил алга басууга көнбөйт. Аскерлер канча убараланбасын, пил алга баспайт. Башын артка бурса дароо басып жөнөйт. Аскерлер ушинтип убараланып жаткан учурда асмандан чабалекейдей болгон чымчыктар учуп келип, алардын үстүнө чеңгелдей келген кичинекей таштарын жаадыра башташат. Таш келип тийген адам дароо жан таслим болуп жатты. Анткени Алланын кудурети менен бул таштар кызыган чоктор эле. Ошентип Абраха баш болгон аскердин баары көз ачып жумганча талкаланып жок болот. Бул окуя биздин замандын 571-жылы Раббиул Аввал айында болгон. Тагыраагы пайгамбарыбыздын төрөлүүсүнө бир канча күн калганда болгон. Ушундан улам бул окуя пил окуясы деген ат менен тарыхта сакталып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пил жылында төрөлгөн деп айтылып калган. Окуя тууралуу Куранда пил сүрөсүндө айтылат. Пил жылы дегенге түшүндүрмөнүн аягы. Көптөгөн тарыхчылар жана аалымдар бул күн Раббиул Аввал айынын 12-күнүнө туш келет деп айтып жүрүшөт. Милади жыл санагы менен, мындайча айтканда Иса пайгамбардын төрөлүшүнөн бери карай эсептелген жыл санагы менен бул жыл 571-жылга дал келет. Ал эми пайгамбарыбыздын жашоосунун бүтүүсү дал эле төрөлгөн күнү сыяктуу Раббиул Аввал айынын 12-си дүйшөмбү күнү күн чыгып жаткан учурга туш келген. Милади жыл санагы боюнча 633-жыл 8-июнь күнү көз жумган. Пайгамбарыбыздын мекени. Пайгамбарыбыздын туулган жери кереметтүү Мекке шаары. Меккени Уммул Кура, бизче айтканда айылдардын энеси деп аташкан. Мына ушул шаарда пайгамбарыбыз төрөлдү, жигиттик курагын өткөрдү, тарбияланды, үйлөндү, бала чакалуу болду, эмгектенди, пайгамбар болду жана сахабаларын тапты. Мекке тоо койнунда жайгашкан шаар. Ибрахим пайгамбар аялы Хажар менен баласы Исмайылды калтырып кеткен жер.
Kur'anda bul tuuralı mıntip aytılgan. O bizdin Rabbi, men urpaktarımdın kebirin senin ıyık üyüngdün janına egin öspögön öröngö jagaştırdım. O Rabbim, alar oşol jerde namaz okup, sen özüň adamdardyn jüregin alarga merimdi kıl. Alarga ar türdü mömölörtü ırıskı kılıp ber. Alar oşogo şükür kılışar. İbrahim suresi 37. ayat. Mekke İbrahim paygambardın zamandan beri garay bir Hudayga sıyınunun oçoğu bolup kelgen. İbrahim paygambar balası İsmail menen ıyık üy Kabany tüptegön. Bul şardy berekeli kılıusun Allah'dan suranıp dua kılgan. Bul şarga andan kийинки paygambarlar gelip Kabany ziyarat kılışgan. İbrahim paygambardın Kabany tüptösü anın duası jönünde Kur'anda mıntip aytılgan. Estegin, biz üydü Kabany adamlar umtulup bara turgan jay jana tınç orun kılıp İbrahimdin ordun ibadat jayı kılıp algıla dep buyurduk. İbrahimdin ordu bul Kabanyň eşiginin tuşundagy İbrahim paygambar ar daim 2 reket tawaf namazyn okugan jay. İbrahimdin ordun ibadat jayı kılıp algıla dep buyurduk. Jana İbrahim menen İsmailga menin üyümdü top kılıuçular, ittikafka oturuuçular, ruku jana sajda kılıuçular üçün tazalagıla dep buyruk kıldık. Ittikafka oturu degen bul musulman kişinin üydön düýnö tirçiliginen arılıp, alardy unutup, belgili mönöttü niyet kılıp, kaýsy bir meçitde ibadat, dua kılıp gün ötkörüsü. Estegin, İbrahim Rabbisine dua kılıp, o Rabbim, bul jerde tınç şar kılgan jana anın elinin arasынан Allah'a jana ahiret gününe işengen adamdarga mömö jemişlerdi ırıskı kılıp bere gör degende Allah aytdı. Kapır bolgon adamdı dağı oşol ırıskılar menen bir az faydalantam. Anan tozok azabına majburlap girgizem. Al kanday jaman akıbet. Estegin, İbrahim menen İsmail ekö Kabanyň payduwalyn götörüp jatyp, mınday dep dua kılışdy. O Rabbimiz, bizden uşul işibizdi kabul kıla gör. Albette sen uguçu, bilүүçüsüň. O Rabbimiz, bizdi özüňe moýunsunuçulardan kıl. Bizdin urpaktarybızdan özüňe musulman ümmet çıgar. Bizge acı mezgilinde jasalçu ibadatlarybızdy üýret. Bizdin towbabızdy kabul kıl. Albette sen towbany kabul kılıuçu merimdüsüň. O Rabbimiz, alardın urpaktarının arasынан alarga senin ayatlarыңды okup berүүçü kitep jana danışmandykty üýretүүçü jana alardy tazartүүçü bir paygambar jiber. Albette özüň jeňүүçü jana danışmansyň. Bakara suresi 125. 129. ayatlar. Mekkenin geografiýalyk awaly Arap jarym aralyndagy başga aýmaktardan aýyrmalanyp, jalangana too menen kurçalyp durat. Mekkenin aylanasynda egin-tegin egüge ılaýykdy bolgon tüz talalar jok ese. Şahardy köp zamandan beri Qurayş urusunun öküldöri mekendep gelişet. Jogorda aytılıp ötkönдөй, soda satyk işin jakşı özdeşdirip, koşna elder menen tygyz baýlanyşda bolgon Qurayş urusu Mekkedegi kızmat orundaryndagy közömöldep duruşgan. Mekke ajylar gelүүçü şahar bolgondukdan, anda ajylardy suw menen kamsız kılүүçu, tamak aş menen kamsızdoочу kızmatlar bolgon. Oşondoy ele soda kılıp kelgenderge kızmat körsetүүдägi Qurayş urusunun öküldörüne tiişeli bolgon. Öz zamanında Mekke'de Keňeşүү oturumu dep atalgan uyum bilik jürgüzüp turgan. Anın kuramına girgen Qurayştyn ana başlary urunun birimdigi jana gelечеги tuuraly keňeşүүлördi ötkörüp çeçimderdi çıgarışkan. Sayasy jana sosialdyk jaktan bir top tajrybaly bolgon Qurayşlar tileke karşı işenim jagынан ötö alsız boluşkan. Ata bababızdın jolun joldoybuz degen sokur tuuramçılık, jalgan işenimge tayanıp, çındykty moyundaryna algysy gelgen emes. Bulardın dalilsiz işenimin Allah Taala mıntep süretdöýt.
Жок, алар biz ata babalarыбызды ушундай din işenimde görgөнбүз. Biz oşolordu erçigende gana adaşpayбыз deşet. Zuhruf suresi 22 ayat. Oy jugurtup akıl kalçoolary alsız bolup, adep ahlak jürüm turum maselelerine göңүл burbastan günümdük jaşoого tieşelүү maselelerdi gana karaşgandyktan el arasında soykuluk, zina, arak içүү, sütkorduk, ırdap biilөө sıyaktu ters görünüşler güçöy bergen. Munun bары ahiretke işenim bolbogonduktan ulam gelip çykkan. Alardın arasında gengiri jayılgandağı kanday tuura emes işler bolgonun Allah Taala'nın oşondoy işlerge tıyuu salgan tömönkü ayatынан dagы baykogo bolot. O ыймандуулар, arak, kumarpozduk, sıyınuu üçün ornotulgan aykelder, tayakçalar menen tölgö tartuu, şaytandın ıplas işlerinen, andan sak bolgula, tozokton kutulasыңар. Maida suresi 90 ayat. Ayattan belgilүү bolgondoy, күнөөлөрдүн эң чоңу болгон şirk Меккени толлугу менен курчап алган эле. Пайгамбардын ата теги. Пайгамбарыбыздын аты Мухаммад, атасы Абдулла, чоң атасы Абдул Муталиб. Пайгамбардын ата тегин тизмектеген тарыхчы алымдар аны Ибрахим пайгамбарга чейин жеткиришет. Ал тизмек төмөнкүдөй тартипте уланат. Мухаммад, Абдулла, Абдулмуталиб, Хашим, Абдуманаф, Музир, Килаб, Марра, Қаб, Луай, Галиб, Фахр, Малик, Надар, Канана, Хузайма, Мудрика, Яс, Мудир, Низар, Маид, Аднан, Адид, Мукаввим, Нахур, Тирху, Яроб, Яшджаб, Сабит, Исмаил, Ибрахим. Adnandan keyinki teginde alımlar ortasında gelişpegen göz karaşlar var. Bирок kандай bolgon jerde da Пайгамбарыбыздын tegi Исмаил пайгамбарга чейин tizmekteşip bararında şek jok. Antkeni Пайгамбарыбыз hadisinde Allah Taala İbrahim'din baldarынан Ismail'di, Ismail'dan Kinana'nı, Kinana'dan Kurayş'tı, Kurayş'tan Haşim'din urpaktarın, Haşim'din urpaktarından meni tandap aldı, dep aytkanı var. Пайгамбарыбыздын төрөлүүсү. Абдулмуталибдин уулу Абдулла эрежеге жетип, атасы аны Вахб деген кишинин кызы Аминага үйлөдү. Сөзүбүздүн ушул жеринде Абдулмуталиб тууралуу түшүндүрмө берип кетели. Абдулмуталиб те илгери Курайштардын кайсы бир атка минери менен кермур айтышып калганда, тиги анын жалгыздыгын айтып, жана баласы да жалгыз экендигин эстетип кемсинтет. Ошондо ачуусуна жана ызасына булуккан Абдулмуталиб асманга колун созуп, Аллахка ант берем, эгер Алла мага 10 уул берсе, алардын бирин Алланын жолуна курмандык чалам деп жиберет. Арадан жылдар өтүп, анын тилеги кабыл болуп, Алла ага 10 уул берет. Алар Аббас, Хамза, Абу Талиб, Зубайр, Харис, Хаджил, Мукаввим, Абдулла, Дырар, Абу Лахаб эле. Күн өтүп, Аллага берген антын аткарчу учур келет. Ата балдары менен кеңешет. Балдары анын антына бир оздо макул болуп, курмандык болууга баары даяр экенин билдиришет. Ошентип, ортого чучу кулак ташталат. Ал келечектеги пайгамбардын атасы Абдуллага чыгат. Абдулла балдардын ичинен эң сүймөнчү эле. Аны эл дагы жакшы көрчү. Сулуу, эр жүрөк, адеп ахлактуу Абдулланын элдин баары жакшы көрөт эле. Абдулла тагдырдын жазмышына макул болуп, курмандыкка даяр экенин айтты. Ошол убакта аксакалдардын бири ишке аралашты. Элдин баары сенчилеп, баласын курмандыкка чала берсе, бул жаман адат элге сиңип кетет дейт ал каршы чыгып. Бирок Абдулмуталиб Аллага берген атын аткарышы керек эле.
Ары барып бери келип акыры мындай чечимге келишет. Ошол заманда Шам тарапта акылы менен аттын кашкасында белгилүү болгон бир аял бар болчу. Ошондон кеңеш сурамакчы болушат. Аял: "Силерде бир адамдын куну канча турат?" деп сурайттар эле. "10 төө турат" дешет. Анда 10 төөнү бир жагына, баланы бир жагына кылып, чучугулак кармагыла. Эгер балага чыгып калса, дагы 10 төө кошкула. Ошентип качан төөлөргө чыкканча уланта бергиле деп кеңеш берет аял. Дал ушундай кылышат. Чучугулак улам Абдуллага чыккан сайын 10 төө кошуп олтуруп, төөлөрдүн саны 100гө жеткенде гана чучугулак төөлөргө чыгат. Натыйжада 100 төө курмандыкка чалынып, Абдулла аман калат. Котормочулардын түшүндүрүүсү. Абдулмуталиптин уулу Абдулла эрезеге жетип, атасы аны Вахб деген кишинин кызы Аминага үйлөдү. Абдулла да Амина да насили таза, күнөөдөн өздөрүн алыс туткан, адамгерчиликтүү адамдар эле. Абдулла келишимдүү, күч-кубаттуу жигит болчу. Амина да өз кезегинде алдына адам салбаган келишимдүү, өңдүү түстүү аял эле. Амина кош бойлуу болуп, боюндагысы 6 айга чамалап калганда, ичер суусу көрөр күнү түгөнгөн Абдулла каза болуп калат. Түшүндүрмө: Абдулланын каза болуусу тууралуу кээ бир булактарда мындай баяндалат. Аминанын боюндагы баласы 6 айга чамалап калганда, Абдулла соода кербени менен Шамга кетет да, андан кайтып келе жаткан жолдо Мадинага жакын жерде ооруга чалдыгып, таекелеринин биринин колунда калат да, ошондо каза табат. Котормочулардын түшүндүрүүсү. Ошентип келечектин пайгамбарына ата дидарын көрүү бактысы насип болбоду. Амина төрөрдөн мурда ажайып түштөрдү көрөт. Бул тууралууда пайгамбарыбыздын айтканы бар. Анда ал: "Мен Ибрахимдин дуасында эскерилгенмин, Исанын сүйүнчүндө кабарланганмын, апамдын түшүндө көрүлгөнмүн." Мындай түштү бардык пайгамбарлардын энелери көрүшөт. Мындай түштү бардык пайгамбарлардын энелери көрүшөт деп айткан. Имам Бухари 1-том 162 бет. Амина ушундай түштөрүнүн биринде курсагынан чыккан нур Шам тараптагы Бусра шаарына чейин жарык чачканын көрөт. Аю күнү жетип, Амина көз жарды. Бул күндүн кайсы күн экени тууралуу аалымдар ортосунда кайчы пикирлер бар. Чындыгында жергиликтүү эл үчүн ал күнү эч кандай кадыр баркы жок, атасыз жетим жарык дүйнөгө келген күн эле. Алла үчүн ал күнү пайгамбарларынын акыркысы, пенделеринин касиеттүүсү, ааламды рахматка бөлөөчү инсан жарык дүйнөгө келген эле. Баланын кайсы убакта төрөлгөнүн Алла Таала эч кимге ачык кылбады. Анткени ага инсан жана жиндерден болгон шайтандардын зыяны тийип калуусу мүмкүн эле. Бирок келечек пайгамбарынын туулган убактысынын белгисиз болуусу анын кадыр баркына кандайдыр бир залакасын тийгизбейт. Биз дагы терең изилдеп отурбастан, эл арасында кеңири тараган маалыматка таянып, пайгамбарыбыз Пил жылында Раббиул Авал айынын 12-синде дүйшөмбү күнү төрөлгөн деп айта беребиз. Ибн Хишам Сироту Набавия китебинин 1-тому 158 бет. Бул жыл биздин санак менен 571 жылга дал келет. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Бала Меккедеги Хашим урпактары турак кылган Капчыгайда жайгашкан Абу Талиптин үйүндө төрөлдү. Анын короосу Харам мечити менен аркалашкан узун дубалдын ичинде жайгашкан эле. Бала төрөлөр замат аны колуна алып эмчек салган аял Абу Лахабтын күңү Сувайба болду. Баланы кучагына алып, багып, өстүрүп, канатына калкалаган атасы Абдуллахтын кызматчысы Умму Айман болчу. Умму Айман кийин динди кабыл алып, Мадинага көчүп барып, пайгамбарыбыздын кайтыш болгонуна дагы күбө болгон. Аялдар бала төрөлөр замат чоң атасы Абдулмуталипке сүйүнчү айттырышты. Уулунан ажырап, кайгы кучагынан чыга албай жүргөн Абдулмуталип кубангандан көзүнө жаш алды. Жакшы көргөн уулунан калган жалгыз жетимди кучагына кысты.
mağdayынан öptü. Gökürөгүнө kısıp, kabaga alıp kirip, jaratkanга şükür kıldı. Neveresine jakşılık tilep dua kıldı. Anan Muhammad dep at koydu. Kotormoşçulardın düşündürmösü. Neveresine emne üçün mınday ısım ıygarganын suraşkanda Abdulmutalip mıntip жооп берет. Anın atın asmanda Allah, jerde adamдар dаңташ üçün ушинтип koydum. Muhammad dаңталган, макталган, даңазаланган деген маанини берет. Түшүндүрмөнүн аягы. Буга чейин арабтардын арасында мындай ат болгон эмес эле. Жетим баланы апасы Амина мээримине бөлөдү. Чоң атасы Абдулмуталип канатына калкалады. Banu Said urusundагы Халима аттуу аял эмизди. Түшүндүрмө. Арабтарда балдарын тоо койнунда жашаган уруулардагы аялдарга берип эмиздирүү адаты болгон. Шаар ичи ысык жана таза эмес болгондуктан жаш балдар ооруга чалдыгып чарчап да калчу. Ошондуктан акысын алып салкын жерде жашаган аялдар балдарды багып торолтуу үчүн алып кетишчү. Пайгамбарыбызды да Said урусундагы Халима деген аял алып кетип эмизген. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Негизгиси келечек пайгамбарын Алла Таала карамагына алып, апаат кырсыктан сактап тарбиялап жатты. Муну Алла Тааланын "Ал сени жетим абалда таап, андан кийин башпаанек бербедиби?" деген сөзүнөн айкын баамдасак болот. Жогорудагы сүрө Zuha сүрөсүнүн 6-аяты. Эзели ата дидарын көрбөгөн жетим 6 жашка толгондо апасынан да айрылып тоголок жетим калды. Апасы Амина кызматчысы Умму Айман менен бирге баласын алып Мадинага сапарга чыгат. Мадинада анын тага журту бар болчу жана күйөөсү Абдулланын сөөгү дагы ошол жакта калган эле. Ушуларды зыярат кылуу үчүн сапарга чыккан Амина кайра кайтып келе жатып Абва деген жерде катуу оорудан улам каза болуп калды. 6 жашар баланы алып Умму Айман Меккеге кайтып келди. Баланы аман эсен алып келип чоң атасы Абдулмуталипке тапшырды. Андан кийин да ага карамалашып, кызмат кылып жүрдү. Пайгамбарыбыз да аны апасындай жакшы көрчү. Кийинчерээк баста турса аны сөз кылып, "Ал менин апамдан кийинки апам" деп айтып калчу. Өспүрүм курагы. Пайгамбарыбыз 8 жашка толгончо чоң атасы Абдулмуталиптин колунда тарбияланды. Чоң атасы аны канаттууга кактырбай, туяктууга тептирбей багып тарбиясын берди. Тагдырдын жазмышы бала 8 жашка чыгып калганда чоң атасы да бул дүйнөдөн өтүп кетти. Каза болордон бир аз мурда чоң ата уулу Абу Талипти чакырып, ага жакшы көргөн уулунан калган жалгызын дайындап, аны багып чоңойтууну, тарбия берүүнү осуят кылды. Абдулмуталип пайгамбарыбызга ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп калган эле. Андан ажыроо пайгамбарыбыз үчүн 3-чү жолу жетим калгандай оор болду. Ошол күндөн тартып пайгамбарыбыз эми агасы Абу Талиптин карамагына өттү. Абу Талип аны мурдатан эле жакшы көрчү. Аны өз балдарындай боюна тартып, жакшы мамиле жасап, тарбия бере баштады. Пайгамбарыбыз балалыгын жана өспүрүм курагын Абу Талиптин үйүндө өткөрдү. Анын үй ичиндеги жана сырткы жумуштарына жардам берип, турмушка тың болуп өстү. Тарых китептеринде Абу Талип бир жолу пайгамбарыбызды өзү менен бирге Шам тарапка алып барганы айтылат. Ошол сапарында Бахира деген кечилге жолукканы, ал бул баланын келечекте пайгамбар болорун айтканы сүрөттөлөт. Мына ушул окуялардын болгон болбогону аалымдардын арасында ар түрдүү пикирлерди жаратып келет. Имам Захаби бул окуялар шек күмөн туудурат деп айтса, Ибн Каюм жана башка учурдагы аалымдар анын сөзүн колдошкон. Ачык кабарларда келбегени жана анықтығы шектүү болгону үчүн бул окуяларга токтолууну мен дагы эп көргөн жокмун. Пайгамбарыбыз бой тартып, Абу Талипке ар тараптан жардам берүүгө жарап калды. Анын балдары көп болгондуктан ага кол кабыш кылуу үчүн кой баккан учурлары болду. Бул күндөрүн эскерген пайгамбарыбыз, Алла Таала пайгамбар кылгандардын баары кой кайтарышкан. Мен дагы Меккенин тургундарынын коюн кайтарып тыйындарын алчумун деп айтчу.
anın koy kaytarusu napsisin ızаттуу alıp жүрүүгө, başkalarga göz karandı boludan saktanууга үйröttü jana agası Abu Talip'tin jaşоо turmuşuna salımın koştu. Çındığında Paygambarımız oşol uçurda ele atkargan işin mayın çıgara jasagandygy jana tırışçı aktıgı menen el gözüne görünüp kalgan ele. Oşol gündörden tartıp ele aykelderdi jaktırçı emes, alarga sıyınууга je başka bir işenimderdi ötkörүү iş-çaralarına katışçı emes. Arak içүү Mekkeni kara tumanday kaptap turganına karabastan anın janına joloç emes. Allah Taala anı paygambar bolgongo çeyin da paygambar bolgondon keyin da günөө kılууdan kaytarıp koygon ele. Çınçıldık menen amanatка bekem turuu paygambarыбызга bala kezinden ele birge jaralgan sapat ele. Kiçinekeyinен tartıp başkalarga ırayımdуу jana keçirimdүү, münözü jumşak bolçu. Bir hadisinde meni jaratuuçum tarbiyalады jana tarbiyanın eң jakşysyny aldım dep moynuna alganday, anı Allah Taala özü tarbiyalagan ele. Paygambar bolgongo çeyin da, paygambar bolgondon keyin da Allah Taala anı özünün karamagынан çıgargan jok. Mınday goldo paygambarların içinden bir gana Muhammed paygambarga tiyişelүү. Kur'an'dagı Annam surösünün 124. ayatında aytılat. Allah paygambarlığın kimge ıra görörün özü jakşı bilet.